Саламатсыңарбы балдар? Жакшы салып жатасыңарбы? Балдар, баарыңарга жагымлуу күн каалаймын. Сабагыбызды силер менен баштайлы. Бүгүн биз математика сабагын өтөбүз. Алгач биз мээге чабуул жасап алайлы, балдар. Ал үчүн бизге бул сүрөт жардамга келет. Мында биз эмне кылышыбыз керек, балдар? Ким айтат мына? Балдар, ал үчүн биз цифраларды жана сандарды туташтырабыз. Мисалга 1ден 2ге карай, 2ден 3кө, 3дөн 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кана өзүңөр эсептегилечи, балдар? Жыйырма 5 саны менен аяктады. Ошондо бизде эмненин сүрөтү пайда болду, балдар? Туура, кой энектин сүрөтү пайда болду. Балдар, бул сүрөттө эмнени көрүп жатасыңар силер? Туура айтасыңар, балдар. Бул кеме. Кемени эмненин жардамы менен кураштырышыптыр, балдар? Ооба, геометриялык фигуралардын жардамы менен. Бул жерде кандай фигуралар колдонулган? Азаматсыңар, балдар. Бул жерде тик бурчтук, үч бурчтук жана 4 бурчтук фигураларынын жардамында кеме куруп алышыптыр. Балдар, ушундай геометриялык фигуралар менен башка заттарды дагы жасоого болобу? Кандай ойлойсуңар? Ооба, болот, Мисалга, кандай нерселерди келтире аласыңар? Туура айтасыңар, балдар. Биз жасап жүргөн күчүк, машина, ошондой эле ат жана арчаларды биз геометриялык фигуралардын жардамы менен жасай алат экенбиз, балдар. Балдар, эми 480 саат математика китебибиздин 97-бетин ачайлычы. Балдар, ачып даярдасак, бүгүнкү биздин жаңы темабыз конструкциялоо сабагы. Балдар, биз бүгүнкү сабакта үйдү кантип конструкциялоо керек экендигин үйрөнөбүз. Чыгармачылыгыбызды өнүктүрөбүз. Тазалыкка, тыкандыкка тарбияланабыз. Балдар, силер даярсыңарбы бүгүнкү сабакка? Анда бүгүнкү жаңы темабызды баштайбыз. Баарыбыз ачтыкпы, балдар? Ал жерде эмненин сүрөтүн көрүп жатабыз? Туура, үйдүн сүрөтүн көрүп турабыз, Балдар, бул үй кандай геометриялык фигуралардан куралган деп силерге суроо берип жатат. Ооба, тик бурчтук, үч бурчтук, тегерек, 4 бурчтук фигуралардын жардамы менен үй куралыптыр, балдар. Ушул үйдү ар кандай фигуралардын түстөрүн ар кандай кылып боешуңар керек. Мисалга, 3 бурчтук фигуранын баарын кызыл түскө, 4 бурчтук фигуранын баарын көк түскө. Жана ушундай кылып өзүңөр каалагандай түстөрдү тандап алып, бирок окшош фигураларды окшош түстөргө гана боейбиз, Баарыңарга тапшырма түшүнүктүү болдубу, балдар? Анда аткаралы, Балдар, боеп болдуңарбы? Анда силер азаматсыңар. Балдар, келгиле, үйгө тапшырманы биргеликте чогуу аткарайлы. Мен силерге көрсөтүп берейин. Силер көрүп бүткөн соң өзүңөр өз алдыңарча же агыңардын, эжеңердин жардамы менен силер дагы мага окшоп үй
кураштыргыла балдар. Алгач бизге 4 бурчтук, тик бурчтук жана 3 бурчтук фигуралар керектелет. Анын ичинен биз 4 бурчтукту чаптап алабыз. Андан соң бизде 3 бурчтук, 4 бурчтук жана тик бурчтук калат. Бунун арасынан биз 3 бурчтукту алып, үйдүн үстүн жасайбыз. Андан соң бизде тик бурчтук жана 4 бурчтук фигуралар калат. Алардан биз тик бурчтукту алабыз. Тик бурчтуктан эшик, андан кийин 4 бурчтуктан экөөнү алып, алардан терезе жасайбыз. Андан соң терезебизди 4 бөлүккө тең бөлүп алабыз. 4 бөлүккө бөлгөндөн соң бизде канча 4 бурчтук пайда болду бир терезеде? Туура, 4 бурчтук пайда болду. Андан соң эшигибизге тутка жасап алабыз. Эми бизде 2 4 бурчтук калды. Аны биз эмне жасайбыз балдар? Эмнеси кем үйүбүздүн? Ойлондуңарбы балдар? Ооба, туура балдар. Бизде үйүбүздүн муурусу жетишпейт. Аны кошуп. Балдар, демек биз үйүбүздү толуктап алдык. Биз бүгүнкү үйгө берилген тапшырманы түшүндүкпү? Демек баарыбыз үйдөн биз кандай үйдө жашагыбыз келерин геометриялык фигуралардын жардамы менен конструкциялап жасашыбыз керек экен. Баарыңардан тапшырма күтөм. Саламатта калгыла.